Бул Акжар конушунун Борбордук көчөсү. Бул жер жайкысын чаңга айланса, ал эми күз-кыш мезгилдеринде мына ушундай баткакка айланат. Бул жерде жергиликтүү тургундар дүкөнгө, балдарын садикке, мектепке алып баргандан өтө кыйналышат. Жалпы конушта 12 миңден ашык тургун жашайт. Мына биздин жолубуздун акыбалын көрүп атасыздар, Мына бизде мектеп жок, садик жок, фап жок, эч нерсе жок. Балдарыбыз ар кайсы мектепке барып окушат. Автобус кирбейт, автобус каттабайт. Анан кышында ушу ылай менен айлек болобуз. Ылай менен айлек болобуз. Могу жолду болбосо бир ай болуп элек оңдогондачы. 26-ын башына чейин эле башпадым. Анан бутум деле лай болот. Мектеп болсо жок бул жерде, фап болсо жок. Биринчи маселе ошо фапты куруп берсеңиздер бизге жакшы болмок. 12 соттук жерибиз бар, шаарым айдай сактан. Баткакка баткан көчө, булганган бут кийим. Бул Акжар конушундагы адаттагы көрүнүш. Рима Жакшылыкова эки эгиз уулун окуудан ар дайым ушундай абалда тосуп алат. Балдарыбыздын бут кийимдери түтпөйт. Аны смени обувь алып бергиле дейт. Тиги мектепке смени алып бересиң. Кээде балдар жоготуп келет, эми кичинекей да. Кичинекей эмес, чоң кишилер тизебизге чейин баткак болуп атабыз да. Анан кичинекей балдар деген бала экен, үйдөн тазалап, жууп, келген сайын кечкисин бут кийимдерин жуйбуз. Конушта эки борбордук 40тан ашуун кичи көчө бар. Аймактын тургундарына мындан 2 жыл мурун жер мунапысынын негизинде кызыл китеп берилген. Ал эми өткөн жылы административдик аймактык реформанын негизинде Свердлов районуна кошулган. Эми конуштун инфраструктурасын жакшыртуу гана калды. Бизге АТРдын алкагында өткөндө биз шагыл төшөп берүү ишин жүргүзгөнбүз. Бирок бул жолдун өзүнүн рельефи, бул ойдуңдары көп, суу топтолгон участоктор көп экен. Иш боюнча биз атайын тапшырмаларды бердик. Ошол ишкандага жана жолду шагыл төшөө боюнча эртеңден баштап бул жакка кирип, ошо оңдоп түздөө иштерин жүргүзөт. Ушул 3 километр жолдун алдына канализация жана суу маселеси бар да, чечиш керек. Анан эртеңки күнү ушул жакшы жолубуз түшүп калып, анан кайра ал жолду казып отурбас үчүн мен азыр түшүндүрүү иштерин жүргүздүм. Биринчи мына быйыл 2025 жылы биз ушул проектке сууну, канализацияны киргизели дедим. Анан жолду да проект менен жасайлы дедим. Себеби бул жол өзү баягы центральный жол болгонуна байланыштуу. Бул жерге эң биринчиден ошо тротуар, жолдун өзүнөн тышкары, анан ирригация тармагы керек экен да. Бул эки контейнер алынат. Анан ушул жерди фапка деп атабыз. Кудай буйрса, проектисин баарын чийдирип, кече зам акимге бардык эле, ошол жерге проектисин сунуштадык. Себеби бул фапты салып беребиз деген инвесторлорубуз даяр. Азыр кайсыл учурда документиңер бүтсө, келип туруп фапты салып беребиз деп атат. Себеби бизде фап жок. Аймактагы дагы көйгөйлүү маселе бул фап мектеп бала-бакча. Мында 1800гө жакын окуучу бар. Алар жакынкы келечек Ак Бата сыяктуу конуштардын жакынкы билим уяларына барышат. Жака барып окушат да, мектепте чоң көйгөй, бала-бакча, бизде ошо фапта жок, бала-бакчада жок, мектепте жок. Ошондуктан биз ар жака барабыз. Бул жолдун көйгөйүнөн бизге транспортта кирбейт, маршрутка биздики Коюнга чейин эле барат. Кожзавод, Дордойдун ар жагында кожзаводко барыш үчүн кээ бирде биздики 3 пересадка болуп кетет да. Садиктен кээ бир убакта кечип калсаң 8-15 жаап салат. Мурун мисалга 20 сом менен ошол сумга аркы беркиге чейин барып келчү болсо балдар, азыр уже пересадка кылып уже 40 сомдон 80 сомго корот барып келет. Анда мындай түз барып келсе. Анан болсо 100дөн ашык сом менен барып келишет да балдар. Ишо келгени мындай жолубуз начар, кыйналат постоянно. Аймактын тургундары менен Свердлов районунун акиминин орун басары жолукту. Бул көйгөйлөр этабы менен чечилерин айтып, билим уясы Ак Бата конушунда курулуп жатканын билдирди. Бул мектеп бүтсө балдар жакын жерде окуп калышат. Ак Бата конушунда 640 орундуу мектеп курулуп атат. Бул 640 орун деген проектная мощность 640 бала батат экен деген сөз эмес. Бул проект андан да 3 эсе көбүрөөк бала батырсак болот. 1800-2000ге чейин бала батырсак болот. Буйруса бул мектепке биздин расчет боюнча ушул Акжар, Адилет, ушу тегерек четиндеги конуштардын баарын акыбат кылат да. Биздин расчет боюнча жетет. Жолугушууда транспорт маселеси да каралды. Жашоочулардын ыңгайына жана жолдун абалына жараша кичи автобусту киргизүү сунушу берилерин акимдин орун басары билдирди. Учурда 130 маршруттук такси гана каттайт. Акжарда жалпы 2500дөн ашык түтүн жашайт.
Иният Эргешева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.